Компьютерді сабаттуулук боюнча сабак баштайбыз. Компьютерди нөлдөн баштап үйрөнүү оңой жана жеңил. Биринчи сабак компьютер менен таанышуу. Компьютердин түрлөрү. Үй компьютери. Биринчиси үй компьютери, домашний компьютер, андан кийин ноутбук, топтом компьютер деп койсок болот. Үй компьютер жөнүндө таанышабыз. Бул 4 бөлүктөн турат. Эң биринчиси системалык блок. Негизи компьютер ушул болуш керек. Полный программалар, памяттер ушунун ичинде жайгашкан. Бул монитор. Бул системалык блоктун ичинде эмне болсо бизге көрсөтүп берет баарын. Клавиатура менен мышка. Бул мына ушул системалык блоктун ичинде маалыматтарды киргизет, өчүрөт, жасайт. Ушуга кызмат кылат. Үчөө тең мына ушуга кызмат кылат. Ал эми мына колонка жөн эле. Бул системалык блоктон звук чыгарып берет болгон эле. Ушулардын топтому мына ушул ноутбук деп аталат. Bunu monitor görünüp turат bu жерде. Клавиатурасы мына бул, мышкасы мына жерде тачпад деп айтылат. Буга отдельно мышка койсо деле болот. Ал эми негизги системалык блогу мына ушул астта эң ылдыйында полностью болуп ыңгай болуп жасалган. Так, кийинкибиз компьютерди жандырабыз. Жандыруучу өчүрүүчү кнопка. Жандырганда бир эле бассак жанат. Компьютердин мына системалык блоктун алдында, ылдыйрагында, үстүндө, оң жагында, сол жагында болуп калышы мүмкүн. Ушул кнопканы көрсөк, жандыруучу өчүрүүчү кнопка деп билебиз. Ноутбуктун ар жеринде болуп калышы мүмкүн. Алдыларында, кнопкалардын арасында, оң жагында, сол жагында, алдында болуп калышы мүмкүн. Так, компьютерди жандыргандан кийин буну өчүрүү кызматы кандай? Негизги өчүрүүчү кнопканы басабыз ушуна. Анан кое бербейбиз. 3, 5 же 10 секундга чейин кое бербей турсак, компьютер автоматтык түрдө өзүн таштайт, тырсытып таштайт, өчөт компьютер. Так, кийинкини улантабыз. Компьютерди басып жандыргандан кийин ушул жер айтылат, рабочий стол. Эми бул жерде веб-сера карап атабыз. Мына ушул жер рабочий стол. Бул жерде мына admin, этот компьютер, switch бар. Компьютер негизи бөлүктөр болуп, дайым ушундай биринчи катарда турушат. Булар программа, булар папкалар. Анан ушундай каалаганда папкаларды, булар программалар коюп иштетсек болот. Так, кийинкибиз мына эң ылдыйын карайбыз. Панели задач деп коет. Бул жерде пуск кнопкасы бар. Пуск кнопкасы бул жакта компьютерге жүктөлгөн программалардын баары ушул жакта жайгашкан. Кийинкибиз поиск кнопкасы. Компьютерге кандай программабыз таппай атабыз керек болсо, мисалы Word дейли. Word деген приложение стартап берет бул жакта. Шуну бассак кирип ачып иштете беребиз. Так, кийинкибиз бул компьютерде ачылып турган программалар. Рабочий стол ачылып турат, бул деген PowerPoint. Андан кийин Bandicam деген папка ачылып турат. Так. Кийинкибиз папка Bandicam ачылып турат деген. Бул жерде канча ачылып турат, ошонун баарын көрсөтүп берет. Бул жерде папка ачылып турат, андан кийин мына жерде Bandicam деген папка, бул компьютердик сабаттуулук деген PowerPoint программасы ачылып турат. Так, анан башка программаларда бул жака жайгаштырса болот, алып болот. Бул жерде компьютердин зарядын көрсөтүп болот экен, WhatsApp бар экен, дагы башка. Принтердеги настройкалары, дагы башкаларды көрсөтүп болот. Так, кийинкибиз негизи керектүүлүгү бул жакта. Бул Wi-Fi. Азыр мага мына ошол Wi-Fi улантырам. Буга да уланган, пароль жазылган. Мына жакта улана элек Wi-Fi'ларды көрөбүз. Жаңы Wi-Fi улантып турган болсок, буну басабыз дагы подключить дейбиз. Бул жерге паролун жазабыз туура. Анан далее десек Wi-Fi уланып кете берет. Кийинкибиз колонка. Бул звуктарды айтып койдубуз. Так, кийинкибиз клавиатура. Бул кээ компьютерлерде бар. Кээбирлерде бар дегенде баарында эле бар. Бул жака чыгарып койсо болот, чыгарбай койсо болот. Өчүрүп койсо болот бул жерде. Бул язык русский, английский, украинский. Кайсы тилде жазсак да болот. Мисалы русский менен кыргызчанын айырмасы бул үч эле тамгада үн жазганда ошол кыргыз тили керек болот. Так, бул жерде
датаны көрсек болады. Мысалы 2026 қалған датаны көрсек болады. Мысалы 1941 жыл 21 суббота. Так, Генкинс пока үйреnemez бірақ ақырысын көрсек мына жыл шекараның сияқты бұны бастап бәрі жауады. Мына жерде экрандар мысалы мұны начайлы бұлардың әрбірін жауып үшін мына минусты бассақ бұл деп келіп тұр бірақ бұл жақта осыны екеуін тең бір момент жауып үшін осы бұл жерде 10 осындай документ ашылған болса барын жауып үшін осы бұрышқа келеміз бір бассақ барын жауып береді. Так, бүгін үшін сабақтан кейін тоқтаймыз. Ойбасай, менде сабақтан